Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 2020 жыл 12 май Кудай буйруп биз офисте турабыз. Бизге Кара Көлдөгү боркер бир тууганыбыз өзүнүн зекетин берип турат. Рамазан айында зекет боюнча айта турабыз көп тема, бирок бул зекет көбүнчө колунда бар адамдарга, бизнеси бар адамдарга тиешелүү иншаллах. Бул зекетин берсе, бул өзүнүн фарсын аткарган болот. Аллах разы болсун. Кимде ким ушул зекетин берип бизге, ушу муктаж адамдарга берип коет, бизге ишеним артып, бизге беренге Аллах разы болсун. Кудай буйруса, беришен ошол адамдардын бир туугандары менен Кудай калса азыр чыгып, 43 000 сом Кудай буйруса, жетим жесирлерге жана кыйналып жашаган муктаж үй бүлөлөргө иншаллах 5 000 сомдон 8 үй бүлөгө иншаллах Кудай буйруса таратабыз. Көрө алыңыздар, үлгү болсун. Биз бул видеого чыгарбаганыбыздын себеби, биз рия кылбайлы дейбиз. Берген адам менен Аллахтын ортосунда гана бул нерсе бар. Аллах менен өзү билсе болду. Кудай буйруса 5 000 сом берип атат. Дуа кылып коё. Алла разы болсун. Жамандык көрбөңүз. 5 000 сом зекет, шун тура жака, жакшы жака колдонгула иншаллах, хорошо? Дуа кылып койсунбу? Алла разы болсун. Амин. 5 000 сом зекет алып дуа кылып коюңуз, а? Алла разы болсун. Ушул берген үйгө ден соолук. Амин. Амин. Үйүнө рызкы береке. Бала-чагаңыздар сыйматтуу болуңуздар. Амин. Амин. Рахмат. Алла разы болсун. Дуа кылып коюңуз. Жалпы сиздерге дагы чоң рахмат айта. Алла разы болсун. Эже дуа кылып коюңуз, зекетин берип атат. Бияка дуа кылып коюңуз. Амин. Амин. Балаташ. Амин. Неже зекетти алып коюңуз, аны дуа кылып коюңуз. Дуа кылып коюңуз. Ушу жардам берип атат, ушу жардам бергендерге Аллахтын өзү разы болсун. Ушундай кыйынчылыктарда эмнелерде жардам берип атышат. Аллахтын эки дүйнө разы болсун. Ушу бизге ошолорго жардам берсе, Аллах ошосундай үй бүлөгө ден соолук берсин. Не тилесек тилебизге жетип, Амин. максатыбызга жетип, мондай орозонун улуу күнүндө ошо кандай дуа кылсак, ошол дуаларыбыз кабыл болсун. Амин. Амин. Эже дуа кылып коюңуз, зекет. Амин.